Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Мен силерди бүгүнкү сабакта көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Адеп сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы эмгекчилдик, адам көркү. Сабактын максаты балдар. Бүгүнкү сабакта силер жаңы тема боюнча маалымат аласыңар. Текстти окуу менен ой жүгүртүүңөр, эске сактооңор калыптанат жана эмгекти сүйүүгө, эмгек кылууга үйрөнөсүңөр деп ишенемин. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Эмгекчилдик, адам көркү. Эмгек гана адамды бактылуу кылат. Кичинеңден эмгекчил болуп өссөң, кийин жакшы турмушта жашайсың. Көп окуп, билимдүү болууга аракет кыл. Эч убакта иш кылгандан эринбе, тажаба, түйшүкчүл, мээнеткеч бол. Кеч болсо да тандаган ишиңди бүткөрүп, анан укта, тынч уктайсың. Бир нерсе жасаарда алардын планын түзүп ал. Ансыз ишиң чаржайыт, башаламан болуп калат. Ата-энең жумуш жасап жатканда карап турба, баарын үйрөнгөнгө тырыш. Кийин кереги тиет. Бош убактыңды бекер өткөрбө. Кечки телевизорду тиктеп отурба, убактың текке кетет. Демек балдар, көрдүңөрбү? Биздин көркүбүз, адамдын көркү эмгекте экенин. Эмгек гана адамды бактылуу кыла алат дейт. Демек балдар, силер кичинеңерден, жаштайыңардан эмгек кылып өссөңөр, билимдүү болсоңор, кийин жакшы турмушта жашайсыңар. Эмгек кылгандан эч качан чарчабагыла, эринбегиле, ар дайым мээнеткеч болгула. Баштаган ишиңердин аягына чыккыла. Бир нерсени, бир эмгек жасоордо сөзсүз планын түзүп алып, ошол менен иш кылгыла. Себеби ансыз плансыз иш кылсаңар, оюңар чаржайыт болуп, башаламан болуп калышы мүмкүн. Ата-энеңер иш кылып жатса, силер карап турбагыла балдар. Баарын үйрөнүп алганга тырышкыла. Себеби силерге кийин кереги тиет. Бош убактыңарды кечке телевизор көрүп өткөрбөгүлө. Эч качан бош убактыңарды бекер өткөрбөгүлө. Убактыңарды жөндөн жөн эле текке кетирбегиле балдар. Анын ордуна сабакка даярдан, китеп окуу, өзүңө ылайык, адептүү, орундуу, сабаттуу сүйлөөгө үйрөн. Акылмандардын насааттарын окуп үйрөн, турмушуңда колдон. Риротиканы үйрөн. Билбегендериңди билгенден сурап бил. Мугалимдин айткандарын убагында аткар. Тынымсыз эмгектен, иште, окуу, жаз, бош отурба, көп ойнобо. Тартипсиз балдарга кошулба. Адам ак эмгек, тынбаган мээнет менен гана адамды бийик даражага жеткирип, бактылуу кыларын эч качан унутпа. Демек балдар, көрдүңөрбү? Силер убактыңарды текке кетирген ордуна сабакка даярданып, өзүңөргө ылайык китептерди окуп, адептүү, орундуу, сабаттуу сүйлөөгө үйрөнгүлө. Акылмандардын насааттарын окугула, аларды турмушуңарда колдонгула, чечендикти үйрөнгүлө, билбеген нерсеңерди билгендерден сурагыла, эч качан уялбагыла. Мугалимдин айткандарын убагында аткаргыла балдар. Тынымсыз эмгектенип, иштеп, окуп, жазып, ар дайым эмгек кылгыла, көп ойнобогула жана тартипсиз балдарга кошулбагыла балдар. Адам ак эмгек жана тынбаган мээнет менен гана бийик даражага жетип, бактылуу болорун эч качан унутпагыла балдар. Анда эмесе балдар, мен силерге дат басат деген ырды окуп берейин. Карарып күрөк чапташып, калыптыр алсак дат басып, жаркытты атам бир күндө, жаңы арык казып, жер казып. Жөн жатса антип батташат, эмгекте жалтыр ак басат. Эринип жүрсөң сени да, эриндиктей чокул дат басат. Демек көрдүңөрбү балдар? Дат басат. Күрөктү алса, дат басып калыптыр. Аны атасы бир күндө эле агартып коюптур. Жерди казып, арык казса эле дат баскан күрөк аппак болуп жатып калыптыр. Себеби балдар, күрөк дагы эмгек кылды. Эмгек кылсаң, жапжарык болуп, жаңырып каласың. Демек балдар, адам дагы ошол күрөк сыяктуу эле эч нерсе кылбай жата берсе, адамды дагы жаман нерселер басат, жаман ойлор басат. Ошондуктан ар дайым эмгек кылгыла балдар. Эмгекти сүйгүлө демекчимин. Демек балдар,
силер эмгекчилдик жөнүндө текстти окудуңар, түшүндүңөр. Анда эмесе ушул эмгекчилдик жөнүндө тестке көңүл бурабыз. Ойлонгула жана жооп бергиле. Төмөнкүлөр эмгекчил боло алабы? Демек балдар, убактысын жалаң майрамдоо менен өткөргөн адам эмгекчил боло алабы? Ооба же жок? Албетте жок. Жалкоо, уйкучу, шалаакы адамды биз эмгекчил дей алабызбы? Албетте жок. Ал эми шарт жок деп отуруп албастан иш бүткөрүүнүн жолдорун, каражаттарын издеген адам бул ооба эмгекчил адам. Демек балдар, калган тесттерди да окуйсуңар дагы ооба жок деп дептерибизге жазып белгилеп алабыз. Анда эмесе балдар, мен силерге бабалардын сөзүн билип ал, биздин бабаларыбыздын сөзүн окуп бергим келип турат. Жалкоого шылтоо көп, жалкоого күн кечкирбейт. Эмнен эксең ошону аласың. Эмгеги аздын өнмөгү аз, дагы жоктун наны жок. Кетмен чаппай нан кайда? Эринчээктин колу тийбейт. Урук сеппей эгин жок. Түйшүгү болбой, түшүмү болбойт. Иштесең көл болот, иштебесең чөл болот. Жалкоонун жаны таттуу. Демек балдар, көрдүңөрбү бабаларыбыздын кандай гана алтын сөздөрү. Демек балдар, бул сөздөрдө, бул накыл кептерде бир дагы калет жок. Бардыгы туура. Демек балдар, биз эч качан шылтоо айтпай, ар дайым эмгек кылып, жакшы окуп, үлгүлүү жашасак, чоңойгондо дагы биздин жашообуз жакшы болот, мыкты болот деп ишенебиз. Анда эмесе балдар, ушуну менен силерге тапшырма. Китебиздеги эмгекчилдик адам көркү жана Шамендин дарагы деген текстти окуйсуңар. Тексттерди окуп, суроолорго жооп жазабыз дептерибизге, жана Борима оюнунда түшүп калган сөздөрдү таап дептерибизге көчүрүп жазып алабыз жана мага сүрөткө тартып жөнөтөсүңөр. Баарыңарга ийгилик каалайм.